Дабыр жолу кутмандуу таңыңыздар менен Коомдук каналынын Замана таңкы программасы старт алды. Таңкы мейман түрмөгүндө биз күнөскана дыйкандардын кирешесин арттырабы деген суроонун тегерегинде маек курмакчыбыз. Келген меймандарыбызды тааныштырып өтөлү. Жаныбек Бакыров мырза күнөскана боюнча адис. Саламатсызбы, куш келипсиз студиябызга. Ошондой эле Аида Жапарова, фермер. Саламатсызбы. Саламатсыздарбы. Эгер күнөскана жөнүндө айта турган болсок, күнөскана бул билбегендер үчүн теплица. Анан кийин Жаныбек мырза айтсаңыз, негизинен табигый жол менен өскөн азык менен күнөсканада өскөн азыктын айырмасы эмнеде жана канчалык деңгээлде дыйкандар үчүн рентабелдүү? Ошо суроолду рахмат. Саламатсыздарбы бир жолу. Бул жерде айырмасы чоң. Мисалы, азыркы учурда бизде бул күнөскана темасы аябай актуалдуу болуп келет да. Мындай кыскача айтып кеткенде, бул мамлекеттик деңгээлде дагы чоң бир көңүл бурулуп келет бул нерсеге. Өкмөт тарабынан бир топ колдоолор болуп атат, мүмкүнчүлүк, каражат жагынан мүмкүнчүлүктөр болуп атат, бир топ долбоорлор да болуп атат анын ичинде. Күнөскананын эң чоң айырмасы бул күнөскана жыл бою түшүм чогултканы мүмкүнчүлүк бар. Жыл бою түшүм чогултканы бул эмнени алып келет да? Мисалы, бізде азыр базарда кышында, жайында түшүм мөмө жемиш, жашылча жемиштердин баасы ар түрдүү. Бул күнөскананын санын арттыруу менен, ушу кызыктар фермерлердин күнөскана алган кызыкчылыгын арттыруу менен бул определенный бир баага түшөт да. Ал эмне демек? Ал демек бул жергиликтүү элдин бул түшүмдөргө мүмкүнчүлүгү болот да ар дайым. Ошондой эле ар бир үй бүлө, ошондой эле жаш балдар, булардын баары экологиялык таза мөмө жемиштер менен камсыз болуп турат да ар жыл боючу. Айырмасы ошондо да. Жыл бою иштетип түшүм алып топтоого мүмкүнчүлүк бар. Түшүм демекчи, сиз айтып берсеңиз, сиз өзүңүз мугалим экенсиз, баштагы класстын мугалим экенсиз, анан эмне болуп фермер болуп калдыңыз? Негизи күнөсканада иштөө мындай көбүрөөк баягы киреше алып кеткен же кызыктуу экен? Эмнеси менен сизди тартып алды? Негизи бала кезимден эле кыялым бар болчу, ушу күнөскана иштетүүгө, жана ушул кыялымды мына ушул 20 жылдан ашык убакыттан ишке ашып отурат. Ушу күнөскана долбоорунун аркасы менен да. Анан ошо эме да, мында деген эмне артыкчылыгы бар? Мисалы үчүн биздин айылда жана сотто 40-50 гектарга чейин картошка айдагандан көрө чакан күнөсканада андан көбүрөөк киреше менен табууга болот да. Мага негизинен өсүмдүктү өстүрүү аябай жагат да. Ошон үчүн эмне өстүрөсүз күнөсканаңызда? Эми күнөсканамда мен бадыраң өстүрүп атам. Бир жылда 2 жолу түшүм алдык буга чейин. Азыр дагы берип жатат, бирок азайып калды. Ошондо экинчи этабы аяктап жатат. Бул абдан кызыктуу экен. Үй бүлөбүз менен иштейбиз. Жолдошум дагы өзүм менен чогуу мектепте иштейт. Токтоев Жээнбек деген экөөбүз мындай айтканда өнөктөш болдук. Ал мага теплица салып берди, күнөскана салып берди, а мен болсо бадыраңды окуп өздөштүрдүм да. Кыялыңызды жолдошуңуз орундаткан турат. Ооба, чынында эле. Жаныбек мырза, айтсаңыз, негизинен билишимче күндүн нуру жок өсүмдүктөр баягы көпчүлүк убакыт өспөйт. Анан кийин күнөсканада бир өсүмдүктү өстүрүш үчүн сөзсүз түрдө амофоз же болбосо бир жер семирткич же болбосо кандайдыр бир химикалык заттарды колдонушат. Ошол химикалык заттар канчалык деңгээлде адамдын ден соолугуна зыяндуу жана канчалык коркунучтуу туудурушу мүмкүн? Бул суроого мен мындай жооп бермекмин да. Эки түрүн айтайын мен. Биринчиден, бул азыр коммерциялык интерес, кызыкчылык менен иштеген фермерлер бар, бизнесмендер. Ошол күнөскананы иштетип, аларга эң негизги максат, мисалы, ошол жылдагы түшүмдүн саны, канча тонналап бадыраң алат, помидор алат, ошол. Ага жетиш үчүн бул кошумча жанагындай сиз айткан нерселерди колдонушат. Анан ал деле жакшы, бул эл камсыз болот. Экинчи жагы, бул азыр айыл жергелеринде, вот мына Аида эже дагы тагыраак айтып өткөрөт да, потому что эмне бул тажрыйбасы практик, мындайча айтканда, көбүрөөк тажрыйбасы менен бөлүшүп алат. Ушундай фермерлер булар айыл жергесинде айылга адаптированный ушундай күнөсканаларды куруп, ошол эле топуракты колдонуп өстүрүшөт да. Бул жерде жанагындай дары-дармек, жанагындай химикаттар жок кайсы, мындайча айткандачы. Бул ошол эле огороддо өскөндөй күнөсканада иштешет да. Ошон үчүн эки түрүн айтып алам. Эми Айда эже дагы кыскача бөлүшүп койсоңуз менимче жакшы болот. Ооба, макул бөлүшүп коеюн.
Мен 1 жылдык тажрыйбамда мына күнөскананы айтып атпайсыңбы, эмне жакшы жагы бар, жаман жагы бар деп. Бизде атайын бул теплицаны окутту да, биз мен жөн эле мугалим кантип эле тиги фермер болуп кетейин. Себеби биз 2 жума кесиптик техникалык Баканбаевадагы окуу жайда 2 жума окуп сертификат алдык. Анан тоң финансы кредити бизге которду Күнтөр аркылуу кредит алып 10% менен иштетип атабыз 3 жылга чейин. Анан бизди деген көп мына 1 жылдын ичинде балыкчыга канча жолу келип окутту, Ош Жалал-Абадка чейин алып барып, самолет менен дегендей алып барып, иш тажрыйба ошакта 10 жылдык, 20 жылдык басып өткөн фермерлер менен бизди байланыштырып келди да. Бул аябай жакшы экен. Анан жанагы бадыраңдын бу жерде жанагы бадыраң күнөскананын салуунун туура жолдорун үйрөттү да. Анан бадыраң өсүмдүктөрдү жөн эле салса болбойт. Күндү каратып, анын баардык градусу, жанагы эме материалдары, мисалы үчүн поликарбонат деген атайын тепличный материал бар, ошону менен салынды да. 50 соттук жерге канчалык чыгым кетет? 50 сотыкты мен 1 сотык жерде иштетип атам да. Жана айтып атканым ошол да. Ошону айтып берсең, 1 сотукка канча киреше таап атасыз? 1 сотыктан мына экинчи этабында 1 тонна 200 килограмм бадыраң алдык. Ошону куруш үчүн чыгым канча кетет? Чыгым 450 миңге кетти. Биз эле куруп алсак болот экен, жакшы кирешели болуп экен да. Ал жердин ичине баардыгы кирди да. Мына мисалы үчүн тамчылатып сугаруу заманбап. Бул аябай пайдалуу экен. Тамчылатып сугаруу менен сугарасыздар, жеңил да. Анан анын үстүнө өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгү дагы артат экен. Суу дагы экономдуу болот экен. Буулануу дагы аз болот экен. Анан жанагы поликарбонат атайын ультрафиолетовый нурларды өткөрөт. Ошон үчүн аякта өсүп өсүмдүккө. Анан бизде да бир жакшы артыкчылыгы бадыраңды биз химикаттар менен колдонбойбуз, органикалык жол менен да. Ширелер бизде эми үстүнкү долинабызда мен тоолуу өрөндө жашайм да. Бизде жайкысын даже бадыраң өспөйт да, жакшычы. А бизде тамашалап айтышат ошо жайкысын. Мен Тоң районунун үстүнкү долинасында, Ысык көл областындагы Коңур Өлөң деген айылда жашайм. Ошол жерде турбайбы? Ошол жерде тоолуу өрөн деп коет бизде, анан ошол жерде бадыраң өстүрүп жатабыз. Жакшы, эми 1 жыл. Бадыраңды кайсыл жакка сатып атасыңар? Бадыраңдарды биз ошол Ысык көлдүн Баканбаев, ар жагы Караколго чейин да, ортодо дагы Покровка айылдары бар. Биягы балыкчы Чопон атага чейин жөнөтөбүз. Жаныбек мырза, айтсаңыз, ушул күнөскана курат элем деген дыйкандарга эң биринчи кайсыл жакка кайрылыш керек, кайсыл жактан кеңеш алыш керек жана балким финансылык жардамды кайсыл жакка кайрылууга мүмкүн, ошол тууралуу кичине маалымат бере кетсеңиз. Кыскача мындайча айтканда, вот азыркы учурда жана башында да айтып өтпөдүмбү, өлкөнүн чоң республика масштабында аябай чоң көңүл бурулуп атат да. Бул күнөскана чарбачылыгын өнүктүрүүгө тамчылатып сугаруу системасында өкмөт башчы болуп бар, ошондой эле өкмөт башчынын буйругу менен жана айтылып кетпеди, экономиканын бекемдөө жылы деп. Бунун ичинде эң лидер кетип аткан бул айыл чарба тармагы да. Ошон үчүн бул күнөсканаларды иштетүүдө, мисалы айта кетейин, биздин долбоор бар, бул күнөскана долбоору Ысык көл областында ишке ашат да. Бул жанагы баарыбыз угуп жүргөн Карагат программасынын бир компоненти. Бул ошол регионалдык масштабта да, областтык масштабта. Ошол областтын тургундарын экономикалык, социалдык жагынан кирешесин жогорулатып, миграциянын агымын азайтуу да. Ошол жердеги жана айдай жерде айтып өткөндөй кесиптик окуулар болуп жатат. Кызыктар фермерлер мисалы ошол окуулар аркылуу өзүнүн кесиптик профессионалдык даражасын жогорулатып, ал жерде определенный бир кредитке жана алгачкы баштапкы капитал мүмкүнчүлүгүн жаратууга биз долбоор атынан бир көмөктөшөбүз да, жардам берипчи. Мисалы, эгерде Ысык көл бул долбоор азыр Ысык көлдө окуулар жүрүп жатат, бирок кээ бирлери Бишкекте, Чүйдө да курстар болуп жатат да. Эң алгачкы кеңешим болмок бул ошол кызыктар фермердин эгерде профессионалдык тажрыйбасы жок болсо, ошол күнөскананы иштетүү боюнча бир курска катышып, же болбосо бир техникалык кеңешчи менен отуруп, жакшы эсептелип, жакшы пландоо керек да. Буюнча жөн эле алып иштетүү бул болбойт. Анан эң негизги максаты биз долбоордо айтып атпайбызбы? Жана күнөскананын бул биринчиден болуп ошол үй бүлөнүн мүчөлөрүн ошол таза экологиялык жемиштер менен камсыз кылууда, андан артканын
уже коммерческий сунуштар менен жанагындай кошуналарга сатып же болбосо башка шаарларга алып барып башка элди камсыз болот да. Ошондуктан унутпашыбыз керек, биринчи коомчулугубузга ушул культураны үйрөтүшүбүз керек. Ушул жашча жемиштер жеп, ар бир үй бүлөнүн столунда салат болсо, бул кандай жакшы нерсе, кышыл жай нерсе. Бул аябай жакшы да. Бул өнүгүүгө да жардам берет, өзүнүн физикалык жактан. Дареңиздерди айта кетсеңиздер. Айда жазы кошумчаланып турат. Ошо мен да айтарым ошо бизде кышыл менен элибиз өзүбүздүн Үстүңкү долинанын эли кошун айылдардагы көк чөп менен укроп, петрушка менен камсыз болуп чыгышты да. Жакшы салат жеп, кыш мезгилинде. Жаныбызда да кошуларын деп, бизден алып да, анан бизде дагы такыр үзүлгөн жок. Бадыраңды кечке эт жей бербей, жашылча менен дайыма кышы менен жазда, эрте жазда да болбойт го. Ошону менен камсыз болду. Бадыраңдан бөлөк дагы эмнени өстүргөнү пландап жатасыз? Буюрса дагы өстүрсө мындай кирешелүү болот экен, оңоюраак болот экен. Эми эл өзүбүз муну өзү алып келет экен да, себеби бадыраң дегенде эле помидор сурашат экен да. Ойлоп атам ошо буюрса, Кудай буюрса, бул пайызды аяктасак, ошо кеңейтип дагы помидор айдаганга дагы жанына күнөскана салсак деген оюбуз бар. Күнөскананын ичи канчалык температурада ысык болот? Эми да түнкүсү мисалы 17-18ден түшпөш керек. Кышкысын от жагылат да. Электр энергиясы да кетет, атайын кургатылып туруш керек, бардык эрежелер сакталыш керек ал жерде. Климат жакшы болуш керек. Анан күндүзү болсо 30дан ашпаш керек. 30 менен 20нын ортосунда огурцы аябай жакшы өзүн сезет да. Күйүп кеткен учурларыңыз болдубу? Күйүп кеткен деп айта албайм. Биздики биринчи окуучубуз да мындай жаңычы ошондой болсо деле жакшы болуптур, Кудайга шүгүр. Бирок эме биринчи этапта 1,5 тонна эле алганбыз. Азыр кичине көрдүңүздөрбү, экинчисинде уже жылыш. Жакшы, рахмат. Бир аз кошумчалап кетсем, сиз дагы айтып өтпөйсүзбү, Дарбек эме биз жакынкы күндөрдө аябай жакшы сунуштарды алып атабыз да, агалардан жана кызыктар тараптагы фермерлерден да ушул күнөскана долбоор жөнүндө баары эле телевизор көрбөйт дейт, баары эле радио укпайт дейт. Ушул кандай бир жеткиликтүү болсун депчи. Анан буга биз жакшы бир ушул эртең менен көрөрмандар менен дагы ушу көрүүчүлөр менен бөлүшүп кетмекмин да. Ушул күнөскананын чарбачылыгынын өнүктүү тармагында бул жылы ошол августтун 8-inde чоң бир фестиваль болот. Бул Үскөл областтык масштабта болот, бирок бардык ошол райондун туристтери же болбосо бардык кызыктуу тараптар келсе болот. Анын максаты эмне да? Бул ошол нерселерди даңазалоо. Жана айтпайсызбы, күнөскананы кандай? Ошол жерге фермер Бишкектен, Чүйдөмү бар жок жерден келип, ошол жерде демонстрационный жана тамчылатуу сугаруу системасы, күнөскананын структурасы кандай болуш керек, ошол жерде техникалык кеңештерди алып, үйрөнүп кетсе болот да. Бул аябай жакшы нерсе да. Ошон үчүн бөлүшүп кетмекмин, ушул түп райондо болуп өтөт, баары келип көрүп кетсе болот да. Бул Карагат фест деген фестивалыбыз. Рахмат. Ийгилик каалайбыз сиздерге. Сиздин ишиңизге дагы албан ийгиликтерди каалайбыз, түшүмүңүздөр мол болсун, көп болсун деген тилекти айтмакчыбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Коомдук каналдын Замана таңкы программасын көрүп жатасыздар. Терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анда эмесе гүлдөр дүйнөсүнө кезекти бере турган болсок, Стрептокарпус деген гүл жөнүндө бизге Анара Бейшекеева өзүнүн сюжетин даярдаптыр. Көрөлү.